Жалал-Абад шаарындагы көмүр менен жылытылуучу бала бакча мектептерге жалпысынан 1,5 миң тоннадан ашуун көмүр алынат. Буга чейин тендер өткөрүлүп, келишим түзүлгөн. Учурда айрым билим берүүчү мекемелерге көмүрлөр алына баштаган. Өткөн жылы түшүрүлгөн көмүрлөрдүн күйүмдүүлүгү боюнча сын пикирлер айтылып, нааразычылыктар орун алган. Бул жылы андай мүчүлөштүктөргө негиз жок. Кара алтындын сапаты жогору экенин мындагылар белгилешет. Келишимде көрсөтүлгөн, эгерде күйбөй начар болуп турган болсо, ошо жылуулук сезонунун ичинде алмаштырып бергенге алар кепил неме алышат да. Азыркы күндө биринчисин алып келип тапшырып атат. Бүгүнкү күнгө караганда 300 тонна көмүр ошо мектептерге, бала бакчаларга түштү. Азыр дагы ташып атат да ошол көмүрдү. Муну сентябрь айынан баштап октябрдын 10-на чейин ташып бергенге келишим түзгөнбүз да. Каладагы 200 балага чакталган номер 3-чү Алтын Бешик мектепке чейинки билим берүү мекемеси көмүр менен жылытылат. Учурда кышка карата оңдоп түзөө иштери жасалып, кампаларына көмүрдү да камдап алышкан. Кышка даярдыктарды азырдан уже көрө баштадык. От казандарды оңдоо түзөөдөн өткөргөнбүз, тазалап, мооруларын деле баарын тазалап чыктык. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай көмүрлөрүбүз түшүп атат. Көмүрлөрүбүз быйыл жакшы. Азыр эми биз мынтип алып келгенде толук эле даяр болуп калдык. Качыгарларды аларда дагы бир сыйра сууларды жүгүртүп, дагы бир текшерип алабыз. Күз-кыш мезгилине карата билим берүү мекемелеринин даярдыктарына текшерүү жүргүзгөн. Откана жылытуу системалары оңдоодон өткөрүлүп, көмүр менен камсыздоо жумуштары жүрүп жатат. Ар бир жалпы берүүчү мектептердеги, ошондой бала бакчалардагы, ошол кыш мезгилине карата от казандарын, ошондой электр жылыткычтарында кароо боюнча жеринде тазалоо иштери жүргүзүлдү. Азыркы күндө ошол от казандарды, электр жабдыктардын бардыгы сынактан өткөрүү боюнча бүгүнкү күндө иштери жүрүп атат. Белгилей кетсек, облус боюнча 484 мамлекеттик жалпы билим берүүчү мектептердин 21-и борборлоштурулса, 210-у көмүр менен жылытылуучу от казан, 160-ы суу системасындагы от казандар, 93-ү альтернативалык жол менен жылытылат. Жумагүл Закир кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.